Мамлекеттик бюджеттин миллиондогон каражаты үнөмдөлүүдө. Кантип десеңиз 30 жыл аралыгында дары-дармек сатып алууда аларды чет өлкөлүк өндүрүүчүлөрдөн түз сатып алуу дээрлик мүмкүн болгон эмес. Анткени бул ишти жеке менчик фарм компаниялар аткарып келген. Алардын негизги максаты киреше табуу болгон. Ошондуктан кээде дары баалары 100%дан ашык 2-3 эсеге көтөрүлүп кетчү. Мындан улам 2023 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Бул компания ошол эле жылы дары сатып алууда мамлекеттик бюджет үчүн 131 миллион сом үнөмдөгөн. Ошол себептен өлкө башчысы Садыр Жапаров мындан 1 жыл мурда Кыргыз фармацияга дагы 1 миллиард сом бөлүп берүүнү Каржы министрлигине тапшырган. Финанс Каржы министрлиги 10% келишим түзүптүр жети завод менен. Ушул жерден эконом болгону 115 миллион болуп атат. Эконом болгону. Бул пайдабы биздин мамлекетке? Бир 10%. Биз буну эмне үчүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишкана түздүк? Анткени мамлекет колго алалы дедик дарылардын поставкасын. Буга чейин мына бүт жеке фирмалар поставка кылып келатат бүгүнкү күнгө чейин. Кымбат, 1000 эсеге, 100 эсеге чейин кымбат, 100дөн жогору карай кымбат. Анан эми айрым учурларда дарылардын качествосы дагы не то болгон үчүн биз ушуну колго алып атабыз. 2,5 ай болду түзгөнүбүз. Мына ушул жерде отурган барыңар медицинага тиешелүү катышып отургансыңар. Сиз дагы бардыңар. 1 миллиард сом бөлүп беребиз дегенбиз ушуган. Алмаз Кушпакович, 1 миллиард сом бөлүп беребиз дегенбиз. Бүгүн 30 миллион сомду кредит берип коюп, ошо ойдон отурат экенбиз. Дагы деле берели экенбиз. Кайсы акчага келишим түзөт анан калган 90% заводдор менен. Немедленно 1 миллиард сомду бөлүп бергиле. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы 529 аталыштагы дары каражаттарын сатып алып, учурда саламаттык сактоо уюмдарына жеткирип берүүдө. Натыйжада жашоо үчүн өтө маанилүү дарылардын тартыштыгы жоюлду. Баа саясаты жөнгө салынып, дарылар түздөн түз өндүрүүчүлөрдөн 80%дан 400%га чейин арзан алынууда. 2024 жылдын 9 айынын жыйынтыгында сатып алуулардан үнөмдөлгөн каражаттын жалпы суммасы 497 миллион сомго жетти. Буга чейин тендер аркылуу алынган айрым дары-дармек менен ошол эле дарыларды Кыргыз фармация сатып алганы ортосундагы айырмачылыкты карап көрөлү. Мисалга антибактериялык левофлоксацин дарысынын 1 миллион 722 миң данасы тендер аркылуу ар бири 16 сомдон алынган болсо, мамлекеттик Кыргыз фармация ишканасы аны 5 эседен ашык арзан, ар бир данасын 3 сомдон гана сатып алган. Ал эми карведилолдун 20.380 таблеткасы тендер аркылуу ар бири 15 сомдон алынган болсо, Кыргыз фармациянын ар бир таблеткасын 2 сом 59 тыйындан сатып алууда. Ушул эки дары боюнча эле левофлоксацинди алып келүүдөн 22 миллион 309 миң жана карведилолду сатып алуудан 253 миң сом үнөмдөлгөн. Ал эми 18,5 миллион медициналык колкапты тендер аркылуу сатып алганда, алар ар бири 9 сомдон айланган. Кыргыз фармация болсо аларды 5 сомдон таап, 76 миллион 379 миң сом үнөмдөгөн. Ал эми 1,5 миллион таңгак бинттен 9 миллион сом жана 4 миллион медициналык ийнеден 18 миллион сом үнөмдөлгөн. Былтыр күздөн тартып Кыргыз фармациянын филиалы катары Элеман мамлекеттик дарыканалары ачыла баштады. Алардагы дарылардын баасы жеке менчик аптекалардыкынан бир кыйла төмөн. Анткени алар дары баасын койгондо жалпы чыгымга 5%дан ашык кошпойт. Дары-дармек тармагында чыныгы атаандаштык пайда болгондуктан жеке менчик дарыканалардагы акыркы мезгилде айрым дарылардын баасын төмөндөтө баштады. Бүгүнкү күндө республика боюнча 92 Элеман дарыканасы иштөөдө. Кыргыз фармация дүйнө жүзү боюнча 151ден ашык өндүрүүчү жана дистрибьютор менен келишим түзгөн. Алардын 72си чет мамлекеттик өндүрүүчү же дистрибьютор жана 7 жергиликтүү өндүрүүчүлөр. Айчолпон Мукашева, Нур Абдимажип уулу, 7 канал.